Saat 3:00 çamasында Reims аймағында катуу күн күркүрөй баштады. Францияга асман кулап түшкөндөй эле болду. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү кечки чыгарылышыбызга кош келипсиздер. Видеого лайк басып, болушунча таратып коюңуздар. Бир дана лайкыңызды эч качан аябаңыздар. Ошондой эле каналда жаңы келген коноктор болсо, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочонду басып кетиңиздер. Видеону азыр көрсөңүздөр болот. Албетте, бул видеороликти сиздер таратып коесуздар деген үмүттөмүн. Эскертүүсүз Шампань шаары жана анын айланасы сейрек кездешкен жаан нөшөрлөп жаады. Күн күркүрөп торнадоду жаап жаткан Франциянын обсерваториясы Керауносунун айтымында Reims өтө активдүү борон астында, башкача айтканда 2 жумадан ашык жааган жамгырдын астында 30 метрден ашык суу катмары катуу таасир эткен. Бул өзгүлдүк Франциянын түндүк чыгышындагы шаарда суу ташкынына алып келген. Айрым аймактарда жол кыймылы чектелип, транспорт жүрбөй кыйналганын Лонион билдирди. Шампань проспектиси, Помер бульвары, Жал Тургай авеню, Жан Жуарес дагы бир нече сааттын ичинде дарыяларга айланды. Айрым жерлерде асфальт дагы көтөрүлдү, жолдордо жарака кетти.